Назимиден Манасыры аттуу сонун чыгармалык чыгарма башкача болуп жатам, кечиресиздер. Музыкалык чыгарма жаңырып болдум. Эми бизде студияда коногубуз бар. Коногубуз менен тааныштыралы. Экстрим дүйнөсүнүн көрүнүктүү инсаны деп койсок болот экен. Альпинист, жеңил атлетика болгондо дагы скайранинг деп аталган. Бул тоодо чуркоо боюнча атайын спорт чебери деп койсок болот. Милана Боестинова бизде конокто. Саламатсызбы? Куту студияга кош келипсиң. Кутман таңыңыз менен. Кутман таңыңыздар менен. Маанай кандай, жакшы келдиңизби? Маанайым сонун, эртең менен туруп, сыртка чыксам караңгы экен, бирок аябай жакшы маанай менен келдим деп айтсам болот. Тоого барып чыркап келген жоксуз? Жок. Эле, эң сонун жакшы. Келиңиз анда ушул спорт түрлөрү менен телекөрүүчүлөрүбүзгө маалымат берип өтөлү. Альпинист баарыбыз билебиз, ал эми скайранинг боюнча атайын турнирлер болот экен, эстафет болот экен, ушуларга катышып жүрөт экенсиз. Бул спорттун түрү эмнеси менен өзгөчөлөнөт? Биринчиден бул спорт тоого жакын. Тоодо жүрөсүң көбүнчөчү. Бирөө мынтип ылдый жакта чуркап жүрсө, сен болсо тоого чыгып кетесиң, тоодон барып. Мага биринчиден ошол жанагы эркиндик үчүн жагат деп айтсам болот. Анткени сен тоого барып алып, ар жака басып, бер жака басып, андан кийин мындайча айтканда шаарда жүргөндө шаар өзүнүн кандай жашоону сага айтып турат деп айтсам болот да. Бир жака барсаң светофор, бияка барсаң токто, анан баспа, туруп тур, андан кийин бас деп айтат да. Анан кийин тоого барганда андай нерсе жок. Сен эркинсиң, каяка баскың келсе ошол жака барасың, каяка чуркаң келсе ошол жака кете бересиң да. Ошонусу менен аябай жагат. Ал эми спорттун бул түрүн тандап алышыңызга эмне себеп болгон? Канча жашыңызда аралашып калгансыз? Негизи мен кичинекей кезимен эле кызыгам. Анткени менин атам өзү мергенчи. Анан кийин менин оюм боюнча ошо кичинекей кезимен эле атам мага жардам берген болуш керек деп айтсам болот. Анткени атам мени биринчи алып барган болчу тоого. Андан кийин мен өзүм эле баргым келип, анан кийин өзүм жалгыз бара баштадым да. Ошондой. Корккон жоксузбу? Тоодо балким жаныбарлар дегендей. Негизи сиз баягы альпинист болуш үчүн өтө эле назик көрүнөт экенсиз да сырттанчы. Анан тоого чыгуу үчүн бул спорттун түрүнө деген ушунчалык бир эрк керек, аны менен катары физикалык багындай кантип кыйналыштар болгон жокпу, кыйынчылыктар? Эң биринчиден эле тоого чыкканда кыйналасың, анткени ал жакта башка бийиктикте турат. Сен эң биринчи кадамдан баштап эле кыйналып баштайсың, анткени сен дем алганың кыйын болот, буттарың ооруйт, анан кийин биринчи эле 500-600 метр аябай кыйналасың да. Жана экинчи дем деп коет беле, ошол ачылганга чейин аябай кыйналасың. Бирок ошол ачылып кеткенден кийин анан кийин баардыгын көрүп баштайсың, ар жагыңды карап, бер жагыңды карап, ушунчалык сонун да негизичи жаратылыш. Негизи кооптуу, экстремалдуу спорттун түрү деп койсок дагы болчудай. Анан кийин коркуу сезимдерин кантип жеңгенсиз бийиктикке чыгууда? Ооба, коркуу сезим болот, анткени кышында чыкканда аябай катуу шамал болот да. Жайында анчалык катуу шамал болбойт эле деп айтсам болот, бирок кышында аябай шамал катуу болот. Анан кийин тоодо дагы шамал болсо ар кайсы жакта да, оңдон, солдон, ар кайсы жактан урет. Анан кийин кайсы бутуңа таянып туруш керектин билбей деле каласың да. Анан кийин эгерде сен бош туруп калып, анан жардын жанында болуп калсаң, сен бош турганда сен ошол жака жылып деле кетесиң да, анткени аябай шамал катуу болот. Ошол жерден коркосуң, бирок ошол коркунуч адреналин берет деп айтсаң деле болот да. Анан кийин балким ошол үчүн мага жагат. Адреналин барган сайын адреналинди сезип, балким ошол үчүн мен коркунучумду жеңип басып койгон болгондоймун да. Ошондой. Жакшы. Коопсуздук үчүн атайын каражаттар болобу же баягы орусча айтканда страховка үчүн? Страховка болсо, мындай эле кете бересиздер. Страховка болсо, ал деген жанагы скалолазаниеде болот. Ооба, ал деген сөзсүз болот. Биринчи этапта ал жерде сени башка адамдар кармап турат. Андан кийин сен анын баарын билгенден кийин өзүң эле коопсуздукту жаратасың да. Анткени ал жерде ар кандай сиз айткандай страховка болот. Ошонун баарын билип, анан кийин сен ошол скалолазание менен
ошол жака чыксаң болот да. Жакшы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин ары назик, ары аябагандай экстремалдуу спорт сүйүүчүсү болгон коногубузга суроолоруңуздар болсо 56 сандарына байланышка чыгыңыздар жана WhatsApp номерине суроолоруңуздарды жиберсеңиздер болот. 0772 98 70 07 анда бир аз мурун эле суроо келген болчу. Милана кайсыл жерден болосуз депчи. Азыр болсо, ушул суроого жооп берип өтөлү, андан соң кийинки суроолор бар. Мен өзүм Чүй облусунун Сокулук районунун Кызыл Туу деген айылынан болом. Ошол жактан эң биринчи эле ошол жактагы тоолорго чыккам деп айтсам болот. Эң сонун, жакшы. Азыр тоодон башка, мисалы жаратылыштан тоодон башка үй шартында болобу же болбосо башка шарттарда дагы бул спорттун түрү менен машыкса болот, же бир гана бийиктикте тоодон гана машыгасызбы? Сиз жана айтып кеткендей эле скайранинг деген нерсе бар эмеспи? Скайранингдин башкачасы бул жана жеңил атлетика деп айтса болот. Аны тоодон эмес, шардан эле чуркаса болот. Ал үчүн мен марафондорго барам, ошол жактан чуркайм. Анан кийин ошол скайранинг тоодон чуркап тоого чыгуу ал деген мага машыгуу үчүн деп да айтсам болот, аябай жардам берет. Ошондой нерсе үчүн да чуркайм болуш керек деп ойлойм. Жакшы. Жакшы. Эми аял заты үчүн бул спорттун түрү бир аз кандай десек, бир аз менин оюмча аялдар үчүн эмес эле сезиле берет да. Бирок сиз ушул спорттун түрүн тандап, өзүңүзгө жагат, эркиндикти сүйөт экенсиз. Бирок бүрүс алдыда деген сөзсүз түрдө үй бүлө күтүү деген маселеси бар. Кантип жетиштирем деп ойлойсуз же үй бүлөнү тандап кийин спортту таштап кетесизби? Менин оюм боюнча бул жерден тандоонун деле кереги жок, анткени бул нерсе ден соолукка аябай жакшы. Биринчиден тандап отурбай эле, эмнеге мен өзүмдүн үй бүлөмдү ошол жака тарта албайм? Ошондой пландарым бар. Болочокто балким менин жолдошум дагы тоого менен чогуу чыгып калат. Балким менин балдарым дагы чыгат. Сонун кыялдар экен. Мындан тышкары сиз сүрөт дагы тартасыз, өзгөчө түрүн. Сиздер уксаңыздар керек, интарсия деген жөнүндө, ал болсо жанагы жыгачтан жасалат да сүрөттөрчү. Ал болсо абдан кооз чыгат. Ал жактан дагы көбү айтат, бул деген кыздарга эмес экен депчи, анткени ал жактан жыгачты аралаш керек да, ал жака дагы мындай күч керек. Таң калгандай эле бар айта берет, сен болсо мындай кичине кыска жарашыктуу бирдемени тандасаң болот депчи. Бирок негизи мага ушул жагып атат, анан кийин мен өзүмдүн жанагы ички дүйнөм айтып аткан жака эле барып эле ошону кылганга аракет кылам да. Бизде суроо келген, канча бийиктикке чейин чыктыңыз эле, эң бийик? Эң бийик жерим болсо бул жанагы учитель деген жер болгон, ал деген 4530 метр. Ошол жака чыккан болчумун. Милана, канча бир туугансыз, турмушка чыккансызбы, сизге кызыктар боло баштаган телевизияларыбыз башталды, кына келиңиз жооп берели. Мен 3 бир тууганмын, мен үй бүлөмдө эң улуусумун. Турмушка чыга элекмин. Кайрылсаңыздар болот. Жакшы. Милана, сиздин ушул спорттук түрдү тандап алууңузга эмне себеп болгон жана ушул ишиңиз менен акча табуу жөнүн кандай дейт, жөндүбү жана кайсыл тараптан акча төлөнөт? Акча тапса болобу же кайсыл тараптан акча төлөнөт деген сыяктуу суроо окшойт. Же болбосо колдоо көргөзгөндөр бар деген сыяктуу. Бул жерден мен айтып кеткем эмне үчүн мен бул жака баргым келди, анткени атам мага себеп болгон. Андан кийин акча табуу жанагы ар кандай клубтар болот, гид болсоң болот. Мен деген ошол жака дагы барган болчумун, анткени өзүң эле жалгыз бара бербей, башкаларга көрсөткөнгө дагы аракет кылсаң болот да. Андан кийин сен гид болуп, адамдарга көрсөтүп, жолду көрсөтүп, жаратылыштын кооздугун көрсөтсөң болот. Менин оюм боюнча бул чоң иш болуш керек. Бирок сиз бул спорттун түрүн баягы акча табуу үчүн эмес, өзүңүздүн жашоо образыңыз ушундай болгон үчүн, кызыгуу үчүн тандап алгансыз деп ойлойсуз. Биринчиден бул менин кызыгуум, анан кийин аяктан акча табыш деле
Менин оюм боюнча көп деле акча таппайсың болуш керек, андан көрө сен өзүңдүн ички дүйнөңдү угуп, башкаларга ошонун баарын көрсөтөйүнчү деш керек да. Ооба. Бүгүнкү биздин темабыз дагы экстрим, кышкы экстрим, анан кийин экстремалдуу спорттун түрлөрүнөн дагы кайсыл спорттун түрүнө жакынсыз? Экстремалдуу болсо ошол мага айтып кеткендей эле абдан скайранинг жагат. Балким силер ойлоп жатасыңар, жанагы кышында лыжа тебебиз, анан кийин сноуборд бар, бирок ал жак мага азыр мындайынча айтканда ачыла элек деп айтсам болот. Анткени мага ошол скайранинг жагат. Сен тоого чыкканда сен аябай кыйналасың, ошо бутуң ооруйт, дем ала албайсың, анан кийин бүт баарын жаман көрөсүң, жада калса жанында жаткан ташты да жаман көрөрсүң да. Анан кийин өдө жакка чыгып, аябай жыргайсың, өдө жактан карап, анан кийин ылдый түшүп атканда чуркап түшкөн аябай жагат магачы. Анткени сен ылдый түшүп баратканда ушунчалык жана скоростьти ала алгандан кийин токтоно албай каласың да. Анан кийин коркунуч бар, адреналин бар. Анткени сен деген туура эмес бир жакты басып алсаң жыгылып кетесиң. Балким жыгылып баратып жардан түшүп кетесиң. Ошондой бар да, аябай адреналин болот да, ошонусу менен аябай жагат. Мынакей сиздин сүрөттөрдү көрүп атабыз. Тоо үстүндө, тоо койнунда, аскалардын үчүндө мынакей жыгып жүрөт экенсиздер. Керемет нерсе, чындыгында мен дагы баргым келип кетти. Анан биздин Бишкек шаарынын ичинде эле баягы аскага чыгуу үчүн машыгуу залдары бар, Бар. Ошол кадимки табигый тоолордон бул аскага чыгуу машыгуу залындагы мындай өзгөчөлүктөр сөзсүз түрдө болуш керек. Кандай артыкчылык, кандай кыйынчылыктары бар? Кыйынчылык эң биринчиден эле келгенде жанагы арканды аласың, анан кийин ал жерден ар кандай жана узел деп коет эмеспи, ошолорду байлаганды үйрөнөсүң да. Үйрөнгөндөн кийин аны деле үйрөнгөн деле мындай оңой нерсе эмес. Анан кийин страховка кылганды үйрөнөсүң. Андан кийин бирок ооба бар, ал жакка барып машыксаң болот, бирок менин оюм боюнча чын эле тоого барып ошол жактан чыкканда аябай чоң рахат аласың да. Ошол эң сонун. Ал эми Билдирүү келген. Билдирүүнү коебуз келчи. Сонун билдирүү. Айылдык жигиттер колуңузду сураса турмушка чыкмак белең негизи Милана деген. Бул жерге мындай айтсам болот, бир жолу Экстримди айтып беричи. Атам болсо бир жолу мага мындай тамашалаган болчу да. Сүрөттөрдү жибердим, ушул жакка чыгып келдим, бияка бардым, сонун экен, тиги бу деп. Сен тоодон эле чыкпай калыптырсың го, сен деген ошол жактан эле бир койчуну табып ошого эле күйөөгө тийип албайсың, ошо тоодон чыкпай каласың депчи. Анан кийин макул ошондой болуп калса мен ошого турмушка тиейин деп койгон болчумун да. Демек чыга бересиз. Колуңузду сураса айылдык жигиттер, айбасы өзгөчө толук жигиттер. Балким. Эң сонун кызык нерсе. Ал эми спорттун бул түрү менен машыгууда мисалы бардык эле адам машыга алабы же мисалы айын оолоо дарыгерлердин көзөмөлүнөн дагы өтүү керекпи? Мисалы мен бийиктикке чыкканда башым айланып деген сыяктуу мындай ден соолук чың болуш керек, Ден соолук чың болуш керек, бирок бул жерден жанагы эркиндик керек, өзүңдүн мындайча айтканда ишенимдүү болуш керек өзүң, анан кийин эр жүрөк болуш керек. Анан кийин бирок сен биринчи чыкканда эле жанагындай бийик тоолорго чыга бербейсиң да, ошон үчүн кыйналбаш үчүн акырындап ошого баса бериш керек да. Биринчи кадамың балким 500 метр болобу, анан кийин 1000, ошондон башташ, кичинекейден баштап, анан кийин бийиктерге чыкса болот. Ошондо кыйналбайсың деп ойлойм да. Жакшы. Кышкысынча мисалы аскага чыгуу көп нерсе кар жокто, мисалы жазын, жайын, күзүн балким. Кышкысын тоого чыкса болобу? Кооптуу эмеспи? Кандай болот? Кышында тоого чыгабыз, сөзсүз бул деген жана ооруудай болуп калат экен да. Биз негизи дем алыш күндөрү чыгабыз, кышында да чыга беребиз, анан кийин макул мен түшүнүп атам деп айтышат да. Жайында барат экенсиң, жаратылышты көрөсүң, тиякта гүлдөр бар, бул жакта. Кышында эмне кыласың, акка барат деги айла жок экен го сага депчи. Кышында деле, кыштын деле өзүнүн керемети бар эмеспи? Анан кийин кышында чыкканда өзгөчө адреналин болот. Анткени жанагы айткандай аябай суук болот, жана -20га чейин барат. Анан кийин шамал болот. Ал деген жана сенин эр жүрөгүң үчүн мындай айтканда кандай десем, испытание деп коет го, орусча айтканда, ошондой сыноодон өтөсүң да. Анан кийин
үшүйсүң, жаман көрөсүң баягы элечи, анан ошол бир чекитке жетесиң да, сөзсүз бир чекит болуш керек да, анткени ошол жерге жетип анан кара түшкөндөй болупчу. Анан кийин жаман көрөсүң, баардыгын жамандайсың, анан кийин болду, экинчи келбейм бул жакка деп өзүңө бересиң да убаданычы, анан кийин үйүңө келип кичине жылгандан кийин эле кайра баргым келип атат деп отуруп каласың да. Эң сонун экен. Жакшы, ал эми кесибиңиз боюнча кимсиз? Мен азыр студентмин, КУ-ста да окуйм, 3-курста. Кошуна турабыз. Ооба. Дизайнер болом болочокто. Андан соң дагы жумушка азыр жумушумду таштап койдум, анткени мен деген окууга көбүрөөк убакытты бергим келип жатат. Баракелде, эң сонун. Эми келиңиз, тоого чыгуу дегенде эле аябагандай мага да кызык болуп атат. Буюрса, мен да бийликти жакшы көрөм, тоону жакшы көрөм дегенде, менде мындай суроо жаралып атат да. Тоого чыгасыздар, керемет, баардык кызык, баары ошол жакта болот. Эсте калган баягындай ушундай бир такай айтып жүрө турган бир окуялар болду эле. Балким бир жаныбарларды көрүп калып корккон учурлар же болбосо бир көңүлдү эсте калган учурлардан бөлүшүп кетсеңиз. Бул жерден мен ушу айтып кетмекмин. Тоого чыкканда баардык эле сонун, анан кийин жыргадым дейт, бирок анын деле Түйшү бар, ооба да, анан ошондой бир окуя болгон. Тоого чыкканда сен деген адамдын чын келбетин көрөсүң да, анткени ал жактан кыйынчылыкта адам өзүнүн чын келбетин көрсөтөт эмеспи? Анан кийин ошентип мен тоого чыгып, биз деген кичинекей көп адам эмес, 4-өөбүз чыкканбыз. Ошол анан кийин ошол жерден чыккандан кийин ошол эң чокусуна жеткенде ысык чайды аябай самайсың да, анткени ал жакта жайында чыкканбыз, жайында деле ал жакта кар жаадат, аябай суук болот эмеспи? Анан кийин ошол жерден мен деген өзүмдүн чынымды жана кружкамды унутуп коюптурмун. Анан азыр деле эстесем аябай мага ичим ооруйт да, анан кийин ошол жерден баардыгы мен унутуп коюптурмун, бергилечи деп айтсам, эми сен унутуп койсоң биз күнөөлүүбүзбү деп өздөрү чай ичип отура алышкан да. Ошол жерден аябай ойлонгом да, сен тоого чыгарда сөзсүз ким менен баратасың, ага ишенсе болобу, ошону өзүңө суроону берип андан кийин чыгыш керек да. Ошондой окуя болгон. Азыр эстегенде да ичим кичине күйүп кетет ошол үчүнчү, анткени тоого барганда адамгерчиликти унутпаш керек. Каяка барсаң да адамгерчиликти унутпай, ошо бири-бирибизге жардам бериш керекпиз деп ойлойм да. Жакшы. Кийинки ирет тоого чыгарда чогуу чыгалы, мен сизге да кружка алам. Сөзсүз. Жакшы. Ырашык билдиребиз, Милана атайын убактыңызды бөлүп таң эрте келип бизге сонун маек куруп бергениңиз үчүн, сиз менен маек куруп атып, биздин дагы тоого чыккыбыз келди, эркиндикти сүйгүбүз келди, буюрса чыгабыз, сөзсүз түрдө сизге дагы ишиңиздерге ийгиликтерди каалайбыз. Чоң рахмат. Бар болуңуз, ал эми биз болсо кадырман телекөрүүчүлөр берүүбүздү алдыга көздөй улантабыз.